Assalamu alaikum. Мекендеш медиа YouTube каналын көрүүчүлөрү, саламатсыздарбы? Бүгүн дагы сиздерге бир аз болсо дагы пайдалуу кыскача маалымат. Туугандар көпчүлүгүдө жай жок, кайерге короо кылам, кандай кылышым керек деген суроолор туулат да. Ошого мен сиздерге мындай өзүмдүн кылган нерсемди дагы бир жолу билесиздер. Ар бир видеодо мен өзүм кылган нерсени практика жүзүндө көрсөтүшкө аракет кылам. Бул жер кадимки эле ошол тооккананын сарайдын тамбашы үстү. Бул жагына мантип экилик сетка менен полный тосуп, мантип үстүнө жазгы тооккана кылып койдум. Бул жерде жөжөлөр турат. Эч жака чыкпайт. Бул жактан күн тиет. Бул жагы тоо. Бул жагдан күн тиет. Жакшы күн сөзсүз тийиш керек өзү тооктарга. Анан бул жакта мына ушул жөжөлөр. Булар Лигорндун короздору. Лигорн белый стандарт. Привозной бардыгы, тоджон, өзүмдүн таза кандуу тоджондорум. Анан бул жерде жерси гиганттар бар. Мына каралар жерси гигант, кызылдар тоджон. Мына ушинтип эле сиздер дагы ушундай эменин үстүдө ушундай жерлер болсо керек, жөн эле жаткан, же болбосо чөп жыйылып турган ошону эле бир чекесин ушундай жылдырып туруп, эме кылып койсоңуздар болот. Короо кылып, мынтип поилкаларды коюп койгонмун. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. Мындай кылса суу чыгат. Бул жерден суу ичет. Бешөөнү койгонмун бул жерден. Мындай кормушкаларды коюп койгонмун. Бункерный кормушкалар кеңири жетет. Мына жемдери турат. Негизи жөжөлөргө жем ошол бой өскөн учурда айрыкча 5 айлыкка чейин дайыма жем турганы жакшы, себеби бою өсүшү жакшы болот. Булар июнда чыккан, 25 майда июнга чейин аралыгында чыккан жөжөлөр. Быйыл кичине жакшы карай албай калдым жөжөлөрдү, чынын айтсам. Жөжөлөр көп болуп кыйнап койду аз-маз. А так негизинен жакшы эле, Кудайга шүгүр. Көпчүлүк болгондо ушундай кичине жүдөп калат экен. Себеби баягы жем жеши начарлайт экен да. Анан мындай астыга түшкөн алмаларды дагы салып коем. Жешет ушуну, эми канчалык жейт, но жейт бирокчу. Эми бул да кичине болсо дагы витамин. Анан бул жака дагы мындай кылып кошумча дагы эмелерди коюп койгонмун. Кормушкаларды. Мына көрүп удобный, жакшы жешет. Ушундай сиздер дагы мындай эле жаткан тамбашыны агылдын сарайдын үстүндө эле ушинтип бул жагында отундар турат. Кичине бардагыраак. Бул жакта азыр бул жагга да улайм деп атам азыр буюрса. Отундарды алып бул жагы дальше эме. Бул жагы дальше тамбашы. Ушул жердеги отундарды жанака жылдырып туруп, анау решетканы алып бул жерге дагы Кудай кааласа баз баштайын деп атам. Анан бул жактан шамал болот. Негизи тооккана неме сквозняк болбош керек. Эми бул жагын кышка эме кылып коем. Бул жакта основной азыр короздорду коем деп атам. Себеби кыш келип атат, тооктар ооруп калышы мүмкүн. Сквознякта эми короздор баягындай кичине иммунитети жакшыраак болот тоокко салыштырмалуу. Анан асты жагыны шамал, асты жагыны жабам, шамал келген жагын. Бул жагынан күн тиет. Бул жагы тоо. Бул жактан күн тиет основной. Күн болгону жакшы. Кыскасы бул жерге дагы бир 30-40, 50ге чейин, 50 эмес, даже 100ге чейин ушул эмени ушул жерге тоо короз басса болот. Жазда марттарда дагы чыгарып койсо боло берет тооктарды. Себеби күн ылып калат. Кыскасы бул баягы жайым жок, жайым тар деген жерлерге мына үстү жабык, готовый. Эгер каражатыңыздар жетиштүү болсо, обшивка кылсаңыздар болот. Фанера менен, ДВП менен арзаныраак вариант ошол. Анан эски таардар менен дагы ушундай жаап, утеплитель этип, кыш тооккана кылса дагы болот кышта. Главный шамал кирбеш керек. Күн тийип турса, шамал кирбесе, кычыктарын жакшы жапсаңыздар боло берет. Мен ушундай чакан кылып мен пробный эле кылып көрдүм да, бирок мына жөжөлөр астыны тытып таштайбы десем, тытпады. Анан өткөндө короздорду да камап көргөнмүн. Короздор дагы тыткан эмес астыны. Ошого жөжөлөргө, короздорго боло берет экен деген ойдо ушул жака тооккана дагы кылсамбы деп атам. Үйдө мал жок болгонуга байланыштуу. Анан эгерде жай ушунчалык эле тар, башка вариант жок болсо, ушундай эле кылып туруп астыны тытып коет. Эми тоок көп тутат да негизичи. Анан астыга
мындай ОСБ-ны же болсо ОСБ эми кымбатыраак болот. Мына ДВП-да кадимки эле ДВП билесиздер да. Фанера, ошол фанерадан таштап койсоңуздар арзан болот. Себеби бир фанера биздин региондо 350 сом экен. Анын квадраты 1,74-кө 2,74 болот. Ушунан бир 5-өнү, 4-өнү таштап койсоңуздар, где-то 2,5 миң сомдук фанера алсаңыздар, ушуну астыга таштап койсоңуздар, анан опилка таштап койсоңуздар, кышында дагы толук баягы мен айткандай обшивка кылсаңыздар, эгер мүмкүнчүлүк болсо, обшивка кылып койсоңуздар, кышта дагы ушул жерде толук эме кылса болот. Бул жагыны дагы пленка менен тосуп, күн тийсе, баягы жылуу болот. Күнөс канага салыш керек өзү негизи оокананы. Күн сөзсүз түрдө тийип турганы жакшы. Кыскасы ушундай туугандар, сиздерде да ушундай местаңыздар тар болсо, ушундай жериңиздер болсо, тооккана курганга мүмкүнчүлүк болбосо, ар кимдин шарты ар кандай, ушундай кылып, чакан кылып кылсаңыздар болот. Эгер астыны айттым да, баягы айтып кеттим, астыны эгер тытат деп туткан болсо же тытат деп ойлонсоңуздар, ошо фанерадан салып туруп үстүгө опилка таштап койсоңуздар, эме кылып коесуздар. Болду, тытпайт, фанераны жыта албайт. Только баягы гладкий жагыны, үстү лакталган жагыны үстү жагына каратып коесуздар. Ошондо тытпайт. Опилкадан таштап койсоңуздар, калың кылып, эчтеке болбойт. Же болбосо саманбы, баягы мал жеп бүткөн ушундай отход чөптөрдүн дагы салып койсоңуздар, эчтеке болбойт. Ушундай биздин видео кичине болсо да сиздер үчүн пайдалуу маалымат болду деп ойлойм. Андыктан биздин каналды биринчи жолу көрүп аткандар катталып коюңуздар. Дайыма ушундай тооктор тууралуу жакшы пайдалуу маалыматтарды чыгарып турамын. Катталгандар болсо комментарий жазып коюңуздар. Сураныч сиздерден. Сиздерге кандай тооктор жагат, тооктардын өзгөчөлүктөрү, кимде кандай тооккана бар, кемчиликтерини, кыскасы ушундай бири-бирибизге пайдабыз тие турган комментарийлерди, жылуу сөздөрүңүздү калтырып коет деп сиздерден суранам. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Сиздер менен Мекендеш медиа YouTube каналы болду. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.